BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Хамас Газада барымтадагы израилдик эки адам Израилдин өзүнүн бомбалоосунан өлгөнүн билдирип видео чыгарды. BBC'нин жакынкы чыгыш боюнча аналитиги Себастьян Ашердин кабарын уктурабыз. In the video, a female hostage speaking under duress says Видеодо барымтага алынган аял мажбурлоо астында туруп, 7-октябрда Хамас Израилге кол салганда, аны менен кошо кармалган эки эркек адам туткунда өлтүрүлгөнүн айтууда. Видеону коштогонун Хамастын колунда туткундагы израилдиктер Израилдин бомбалоосунан өлгөнүн билдирүүдө. Бул маалыматты Хамас мурдагы видеодо дагы ырастаган. Израилдин коргоо министри Йоав Галлант Хамасты психологиялык зомбулукка айыптады. Ал эми барымтадагы адамдардын үй бүлөсү жакындары Тель-Авивде жекшембиде 24 сааттык кезметке турушту. Алардын көбү өкмөттү туткундагы адамдарды куткарууга жетиштүү чара көрбөй жатат деп not сындашты. doing enough to secure their release. Бул BBC'нин жакын чыгыш боюнча аналитиги Себастьян Ашердин кабары болду.